Кудайдын чакырыгы 19 август. Жакыптын каты. Бири-бириңер үчүн сыйынгыла. Бири-бирибиз үчүн сыйынып жатабызбы? Ушул нерседе Теңирдин эркин аткарып жатабызбы? Бир туугандардын биз үчүн сыйынуулары канчалык маанилүү экенин билебизби? Ыйса Гетсемани багында мындай деп окуучуларынан суранган: "Жаным аябай кыйналып турат. Бул жерде калып, мени менен бирге сергек болгула." Элчи Павыл Эфестеги ишенүүчүлөргө минтип жазган: "Жалынуу жана сурануу менен бардык учурда рухтун жетеги менен сыйынгыла. Дайыма сергек болуп, туруктуулук менен сыйынгыла. Бардык ыйыктар үчүн, ошондой эле мен үчүн сыйынгыла. Мага керектүү сөз берилсин, жакшы кабардын сырын кайраттуулук менен жарыялагадай болоюн." Элчи Павыл ыйыктар үчүн жана өзү үчүн сыйынууларын суранып жатат. Биз баарыбыз бири-бирибиздин сыйынууларыбызга муктажбыз. Күйөө аялы үчүн, аял күйөөсү үчүн, ата-эне балдары үчүн жана балдар ата-энелери үчүн сыйынуулары маанилүү. Андан ары биздин туугандарыбыз, жакындарыбыз бар, кызматташтар, жыйыныбыз бар. Алар үчүн да үзгүлтүксүз сыйынып турушубуз керек. Үй бүлө мүчөлөрүнүн бирөө үйдөн кетип жатса, аны сыйынып узатуу сонун салт. Сыйынуу менен бирге биз аларга батабызды берип жатабыз. Теңир аларды баскан ар бир кадамында, жолдо, транспортто бара жатканда, элдин арасында жүргөндө, деги эле бардык жерде коргоп, шайтандын таасиринен, жаман ойлуу адамдардан, кырсыктардан, оорулардан сактасын деп сыйынабыз. "Мен сен үчүн сыйынып жатам" деген сөз өтө жагымдуу. Сен тил алчактык менен дайыма башкалар үчүн сыйынсаң, сен кыйналган учурда, муктаж болгон учурда, Кудай башка сыйынуучуларды сен үчүн сыйынууга көтөрөт. Бири-бирибиз үчүн сыйынууну токтотпойлу.